Мен 2015 боюнча биринчи суроо азына баяндамачы табылды мырза айтып кетти. 2015 боюнча эсептөө палатасынын бир топ мыйзам бузуулар боюнча тапшырмалар берилген. Ким кандай жоопкерчилик тартты? 2015 боюнча биз буйрук кабыл алдык октябрь айында. Бардык эсептөө палатасынын акчынын жыйынтыгы менен бардык министерство ведомстволорго тиешелүү органдарга тапшырманы бердик. Январь айында жыйынтыгын карайбыз өкмөттүн жыйынында. Кемчилик кетиргендерге катуу жаза беребиз. Январь айында карайбыз. Азыр күнгө чейин эч кимге жоопкерчилик азыр өздөрү карап атат, тактап атышат, кетирген кемчиликтерди жоюп атышат. Анан отчетту беришет январь айында. Мен талкууда айтам калган. Экинчи суроо. 2016 жылдын бюджети боюнча өзгөртүүнү карасак, түрткү берүүчү грантты 110 миллион сомго кыскартып атасыз. Эмне себептен? Бұл жерде Мирлан Исақбаевич, өзіңіз білесіз ба, жыл сайын 500 миллиондон қаралады да. Анан баягы ар бир айыл өкмөтүнөн келгенден кийин тендер өткөрүлөт. Ошо тендердин эсебинен 110 миллион экономия болуп калды жылдын аягында, октябрь, ноябрларда. Анан эмки жылга биз мындай азыр сунуш киргизип атабыз. Ошо эртерээк өткөрүп, эртерээк экономия болсо, ошол экономияны да кайра бөлүштүрүү боюнча. А быйылкыны тилекке каршы биз бөлүштүрө албай калдык. Ошон үчүн кыскартууга мажбур болдук. Бүт тапшырган өткөн проектлер толугу менен каржыланат алар. Мен ишенбейм 110 миллион сом эконом болушуна. Сизге анда ар бир эме боюнча маалыматты берем, ар бир объект боюнча. Канча айыл өкмөт 2016 жылы дотациядан чыкты? Жалпысынан 453 айыл өкмөтүнөн 82,3% дотацияда. Анан жанакы сатуудан алган салыкты биз алып салбадыкпы? Ошол жерде биз компенсация да берип атабыз. Азырынча мындай чыккан деле жок. Мына өзүңүз жооп берип атасыз. Түрткү берүүчү грант, Steam грант. Бул дотацияда отурган айыл өкмөттөргө поддержка. Мына ошолар 3 миллион сомго чейин проект жазып алып келип тапшырып, курулушун, ички жолун жана башкасын оңдоп түзөйт. Şu arzuvagan 3 milyon somdu kıskартабыз деп дотацияда отурган айыл өкмөттөрдүн Steam гранттын кыскартканыңар бул туура эмес. Биринчиден Steam гранттарды кыскарткан жокпуз. Сооронбай Шарипович, 110 миллион сом кыскартып атат. Келген проекттердин бардыгы тең каржыланат, каржыланбай койбойт. Жергиликтүү бийликтен анда сурайбыз, эмне үчүн аны ошондой кылгандарын. Экинчи 82% айыл өкмөттөр дотацияда турат. Анын үстүнөн иштеп атабыз, бирок экспортко кетип аткан салык продаж, сатуудан түшкөн салыкты алып койгондон кийин кичине мүчүлүштөр бар, Минфин кайтарып берүү жагынан. Азыр тапшырма берип атат, баарын берет, 16 жылдын жыйынтыгы кичине кечигип калды. Бирок эмне кылып атабыз чыгышын дотациядан? Биринчи азыр айыл чарба министрлиги менен экономика министрлиги региондорду өнүктүрүү боюнча концепцияны иштеп чыгып, жакындап калды, биринчи январга бүтөт. Ошол концепцияда точка роста деген бар. Биз алабыз шаарларды. Ошол жерге бүт өндүрүштөрдү жайгаштырабыз. Биринчи кайсы өндүрүштөрдү? Биринчи өткөндө айткан экспортко кетип аткан, чыгып аткан бизден ишканаларды жайгаштырабыз, айыл чарба переработкасын. Импортозамещение кылып аткан мекемелерди колдойбуз. Ошо российский фондтун, Россия-Кыргыз фондтун мүмкүнчүлүгүн буга колдонуп, каржылоо маселеси азыр бар каржы. Ошолорду размещение кылабыз. Бул боюнча атай азыр мына Министерство экономикада инвестиция жана экспортту сыртка чыгаруу, экспорт боюнча агентство түзүлдү. Ошонун база иш болуп атат. Бизге убакыты керек. Министерстволор азыр айыл чарба министерствосы бүтүп калды. Эки жанакыл экономика министрлиги менен айыл чарба министринин өкөнүн тең жана проектин бириктиребиз. Ошондо бизге даны болот. Кайсы айыл өкмөткө эмнени курабыз? Канча каражат кетет? Ошону чыгарып атабыз. Ошонун негизинде биз айыл өкмөттөрдү көбүн дотацияны чыгарганга көп мүмкүнчүлүк болот. Ошонун негизинде. Азыр мен талап коюп атам, мына азыр
buyursa keçede de ayttım. Dekabr ayında da bu atayı karayız. Yanvar ayında bul boyunca dağı. Bul boyunca karayız. O sol proyektlerden bardığını temde kuruş boyunca. Анда мындай суроо, Адылбек Алешевич. Канча миллион сомго заявка келип түшкөн айыл өкмөттөрдөн? Мирлан Сакбаевич, 500 миллион бюджетте көрсөтүлгөн. 501 миллион сомго бизге бүт айыл өкмөттөрүнөн проект келген. Biz аларды колдогондон кийин тендер өткөрүлүп, ошо тендердин негизинде Адылбек Алешевич. 110 миллион экономия болуп калган. Сиз алдап атасыз. Алдап Менде элемин. расмий кат бар. Мен сизге Туруң, 900 миллион сомго айыл өкмөттөрдөн заявка келген. 900 миллион сомго. Силер 500 миллион сомго каралган тендер өткөрүп, 100 миллион сом кыска экономия алдап атасыздар. Мен дагы кайталайм. Ушул дотацияда олтурган өзүнөз араң багып аткан айыл өкмөттөрдүн каражатына тийишпей койсоңор туура болмок. Мирлан Сакбаевич, ал Кийинки суроо. үнөмдөлгөн сумма. Мен да талкууда айтам. Кийинки суроо. Жогорку кеңештин бюджети канчага кыскарды, канчага көбөйдү? Биз баарын кыскартып экономдобуз деп айткан. Жогорку кеңештин 2016 жылкы бекитилген бюджети атайын каражаттарды да кошкондо 791,3 миллион сом болчу. Бүгүнкү өзгөртүлгөндө 788,3 миллион сом болуп атат. 3 миллион сомго бул эсептөө палатасынын берген жанакы заключениясы менен 3 миллион сомго азайды. 10 секунд. Демек, жылдын башында айтып аткан 65 миллион, 100 миллиондон эндер жок, болгону 3 миллион сомго кыскарды, туурабы? Туура. Рахмат. Ал боюнча мен айтып коеюн, негизи жылдын аягында берилүү болот. Кыскаруу болот.